31 жаштагы Уланбек Белеков жана анын досу Асылбек Молдажиев агани чоң муштумдардын уур токмогуна кабылып, азыр ооруканада. Абалдары болсо оор. Бул окуяны сүрөттөгөн кайгылуу, ары коркунучтуу жана үрөйдү учурган видео тасманы сиз дагы көрсөңүз керек. Баарынан кызыгы окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери чоң муштумдарды четке алып чыккандан кийин аларга эркиндик тартуулаган. Эми министр өзү Кашкар Жунушалиев баш болуп түп көтөрүлө жалпы издеп жатышат. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бул окуя боюнча дагы кандайдыр бир маалыматыңыз болсо, же болбосо сурооңуз болсо биздин талкууга катышсаңыз болот. Ал үчүн болгону экрандын алдында көрүнгөн 0312ден башталган уюлдук шаардык телефонго чалсаңыз болот. Ошондой эле биздин Ички иштер министрлиги тазаланыш керекпи деген дагы суроону койдук. Сиз болгону кыска WhatsApp номерибизге ооба жана жок деп суроо жөнөтсөңүз, сиздин жообуңуз биздин добуш берүүгө эсептелмекчи. Анда бүгүнкү талкууга катыша турган коноктор менен сиздерди тааныштырайын. Биздин биринчи коногубуз жабырлануучу Асылбек Молдажиевдин атасы Бектемир Алиев. Ал эми биздин экинчи коногубуз Ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов. Биздин үчүнчү коногубуз жактоочу Алия Турунбекова жана ошондой эле жабырлануучу Уланбек Белековдун бир тууган эжеси Элизада Белекова. Урматтуу коноктор, биздин студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бектемир ага, сизден баштайлы. Уулуңуздун бүгүнкү күндөгү абалы кандай? Бүгүнкү күндөгү абалы оор. Азыр өзүн катуу алап калды эле. Азыр ар кайсы жеринен жаракат алып, ар кайсы жерин ошо ооруксунуп турат да. Азыр ошо бир эсине келип, бир эсине келбей, көчөгө мен өзүм киргенде мени тааныбай койду. Азыр алакпалы оор эле. Реанимациядан 2 күн болду, палатага которулганы. Алакпалы оор азыр, кыйын эле. Уулуңуздун айыгып, сакайып кетишине бир гана биз эмес, жалпы кыргызстандыктар тилектешпиз. Уланбектин ден соолугу кандай? Уланбектин ден соолугу күндөгүдөй эле, мындай жакшы деп айтабыз, эми балаңды жаман деп айта албайсың, жакшы эле болуп калды, бирок иштери тарай элек, сыныктары бар, сүйлөөгө дагы эле дармана келек, толук кандуу немете элекпиз, операцияны күтүп жатабыз. Жана эфир алдында сиз экөөбүз сүйлөшкөндө Уланбек эсине келип болгон окуяны жаңсап болсо дагы араңдан зорго сүйлөп айтып бер дедиңиз. Анан эмнени биле алдыңыз? Кандай болуптур окуя негизи? Анын немеси түшүнгөнүм боюнча тили да жакшы неме кыла албай атат. Анын өзүнүн басканы төрөлгөндөн баскан ушундай неме болуп атат. Анан өтүп бараткан эле тиги бала сүйлөнүп өттүр. Сен эмне керсейип басасың, басканыңды оңдочу дептир. Ан дегенде мен баскан менен эмне ишим бар деп бурулуп экөө сөгүшө кеттик дейт. Ошол маалда тиги бала баягы атырылып атканын көрүп, жанындагы тиги неме айылдаш балдар келип, жүрүңүз кете берели деп айтып атканда эле байкеси чыга калып туруп чаап салган да. Андан аркысын өзү билбейт. Бектемир ага, окуя 28 август күнү болуп атат. Ал эми коомчулук алардын арасынан биз дагы мына билгенибизге бир 2 күн болду. Ортодогу 4-5 күн аралыгында эч ким билген жок. Анан сизден сурайын деп атам да, сиздер милицияга кайсы күнү кайрылдыңыздар? Анан алардын кыймыл аракети кандай болду? Эми биз биринчиден сабаган балдардын байкеси Бапышев Казбек опер болуп иштейт экен Чуйскийде. Алар биринчи барып Арча Бешик комуна арыз жаздырып туруп, балдарды кой берип ийишиптир. А биз болсо өзүбүздүн балдарыбыз менен жана комада жатса, ошонун ден соолугун ойлоп, ошол реанимацияда жүрүп 29 күнү жасылды. 28 күнү түштөн кийин жасылды. Биз буга чейин күткөнүбүз ошол ички иштер органдарына ишенип, коомчулукка чыкпай, убакыт бергиле деп сурангандан ошолорго ишенип ушул күнгө чейин келдик да. Анан коомдук ишмерлер, активисттер, мына журналисттер баарысы эл кошо көтөрүлүп, анан ушул маселе жаралды да бүгүнкү күндө. Ялкын ага, биз жана 2 күндөн бери Ички иштер министрлиги менен байланышып, аппараттын өзүнөн бизге жооп бере турган адам келди деп айттык. Жыйынтыгында келе алышкан жок, бирок алардын айтымына караганда сиздин колуңузга бир топ
документтерди кармап тур, сизди жооп берет деп айтты. Анан буга чейин маалымат пайда болду. Жанагы кылмышкерлердин качканда жардам берген, мыйзам иштерге барган милиция кызматкерлери иштен алынды, кээ бирөө сөгүш берилди деп анан ушул жөнүндө маалымат бериңиздерчи. Ичкери өзүңөрдүн иликтөөңөрдүн жыйынтыгы менен тааныштырып койсоңуз бизди. Биз да ошол коомчулукка белгилүү болгондо биз да ошол эле күнү басма сөз кызматына чалдык. Кандай иш-чаралар болуп жатат, коомчулукта абдан буну мындай айткандай бул беспредел деп койсок болот. Бул саат эртең менен саат 7-де болуп жүргөн нерсе. Күндүзү шаардын ичинде мен ойлойм сөзсүз азыр бүт иш-чаралар колдонуп жумуштан алынды. Ошол мына азыр Байкем айтып Бапышев боюнча жумуштан алынып, прокуратурадан 2 иш козголду да. Бул биринчиден, экинчиден ГОМ-2 бөлүмүнөн тергөөчү кызматтан тергөөчү жумуштан алынды. Ошондой эле тергөөчүнүн башчысы жумуштан алынды да. Андан тышкары дагы 3 кызматкер строгий выговор деп койсок алынды да. Эми мен ойлойм, бул жерден сөзсүз бул иш-чаралар ошону алдын ала эле жасаш керек эле да, негизичи ички ишер кызматкерлери барып эле катоон өткөрүп эле, РППден өткөрүп эле тез арадан ошолорду издөөгө берип, анан да дагы кайра башка жумуштар жүрсө жакшы болмок да. Тилекке каршы кичине убакыты да аз болуп калды, бирок бүгүнкү күндө биз мына мен азыр эле ички иштер министрлигине келип атам, министр орун басары менен да сүйлөштүм. Алар айтты, аларды Кудай бурса бар табабыз, мыйзам чегинде алар өзүнүн чарасын алат деп айтышты. Алия, сизге суроо берейин деп атам да, сиздин ушу жактоочулук практикаңызда ушундай кылмышкерлерге жана кылмышка шектүү берген адамдарга милициянын жардам берген, кээ бир нерселерди жаап жашырып, көз жазында калдырган көрүнүштөр көп эле болобу? Өтө эле көп болот. Негизги Ленин районунун кылган жумушун если в целом брать, ал жактан бүгүнкү күндө жетекчисинин ответственность, да, нужно рассмотреть. Не только РОВД, а здесь и прокуратураны да караш керек. Анткени бул себептен, допустим, эртең менен дежурство сдавать эткенде начальник РОВДсы по сводкам бүт прием начальнигине сдавать этет. И бул жактан деген, допустим, материал түшкөндө деген Байке айтып атат, заявление эртеси күнү келип 29 жаздык деп, бул кылмыш 28 күнү болот. 28 күнү болгондо потерпевшийлер без сознания болуп жатканда, то есть они еще нужно установить, да, родственниках их. Ошо жерге чыккан опергруппанын тергөөчүсү өзү рапорт жазыш керек эле, да. Рапорт жазып, РППга түшүрүп, ошо убакыт тез кабыл алыш керек болчу, да. Непосредственно следственное действие он должен был провести. То есть здесь непосредственно есть ответственность начальника РОВД. Жетекчиси жооп бериш керек. А көп болгон убагы вообще Ленинский район боюнча мен дагы бир ишим бар. Арызды жазып атабыз, Генеральный прокуратурага да, МВДга дагы тергөөчүлөрү, допустим, неполное служебное соответствие деп коет. Кыргызчасын билбей эткем кандай болот экен да. Неполное служебное соответствиеси болгон күндө дагы ошо менен ограничиться деп эле кайрылы. Ошого эле тергөөчүлөр ошого эле нарушение менен ошондой эле иш болот да кайра. То есть законности у них нет. Мындай көрүнүштөр кыскасын айтканда Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө жана башка ички иштер министрлигинин башка бөлүмчөлөрүндө дагы көп эле кездешет, бир сөз менен айтканда. Түшүнүктүү. Эдет айым, сизге дагы бир суроо берейин деп атам. Мына ушул окуя болуп, анан коомчулукка, социалдык тармактарга, массалык маалымат каражаттарына тарагандын ортосу менен андан кийинки милиция кызматкерлеринин сиздерге болгон мамилесинде айырмачылык барбы? Мен прокуратурага кайрылганда бул материал түшпөптүр. Азыр сиз айтып атпайсызбы? Мен прокуратурага видеону көтөрүп алып кирип, ушундай иш менен кайрылдым эле. До сих пор каралбай жатат. Бизге балким жардам бересиз деп кирсем, жактоочуңар ким деп Тимучинин номерин менден ош жерден алып, өзүндөгү баракты карап, бул материал келбептир деп айтты да. Анан ош жерден Тимучинге чалды. Чалганда Тимучин ооба бар, мен эми карап атам деп жооп берди, бирок бизге болсо мен башка жумушум көп, анан тияка барам, бияка барам деп жанагы заммы бар экен, Бакира Бакирович деген. Ошол киши баш болуп бизге жооп берген жок да. Андан кийин мен РОВДга кайра Бакира Бакирович барып бирөөгө кайрыл дегенде мен айттым, жок, мен барбайм дедим. Сиздер карабайт экенсиздер ишти, мен ушул прокурор келдим, ушул жерден мен ишти ушул жерден баштайм дедим да.
Ал жерде мага прокурордун болгон мамилеси нормальный мен ал кишиге эч кандай претензия кыла албайм да. Ошол кишиге жеткенден баштап тилер кичине кыймылга келгенсиди да. Бирок 31 праздник болуп калгандыгына байланыштуу бири дем алыш күнгө неме болуп калды. Экиси күнү мен кайра прокурорго келдим. Себеби дагы жактоочубуз Тимучин болгондуктан мен Тимучинге кайрылууга туура келди. Анан Тимучин бизге эч кандай маалымат берген жок да. Өткөндө жана пресса МВДдан берип атат, кол койдуруп алганбыз, копиясы берилген деп. Бизге копия болгону назначение медэкспедиция и после ушул инциденттен кийин берилди, ага чейин берилген эмес. Ошонун гана копиясы бар биздечи. А жанагы көчөгө служба прессада башка документтерди айттым, мен Ерболат неме кыла албай калдым да, мага ал копия жок менде. Мен эмне копия жөнүндө айттым, мен билбейм, менде болгону медэкспедициянын копиясы бар. Мен аны алгам. А Тимучинге ушул маалыматты берсем бизге жактоочусуң, балдар эмне үчүн розыскка чыкпай жатат? Силерде болгон данный бар экен, байкеси иштейт экен. Ошол байкеси деле алып келип берсе болот го, иш жеңилдейттир балким, биз деле адамбыз го деп сүйлөшөлү, балким биздин балдардан күнөө кеткендир. Бир эмне иш болгон бизге айткылачы, арызда эмне деп жаздыңар? Жок, эч кандай бизге берген жок. Бул ушу экинчи гомдо болду деп айтты Арча-Бешикте. Ал экинчи гомго барсак, ал жерде дежурный врач, кечирип коюңуздар, дежурный отурган экен, алар дагы Акматалиев деген тергөөчүнүн колуна түшкөн экен, биринчи иш ошолордун арызы ошол Акматалиевдин колуна түшүптүр да. Нарядтан кетти. Биз ал жөнүндө маалымат бере албайбыз. Жанагы экипаждагы 479-экипаждагы данныйларын берип койгула, биз ошолор менен байланышалы. Иш эмне болуптур десек, билген жериңерге бар, каалаган телевидениеңди ээрчитип кел. 108 телевидение бар, билгениң бар. Прокурордун колунан келбейт. Ал эмне укугу бар бекен? Биз сурап аттык да, прокурордон сурап атабыз. Ал ушундай деп айтты. Эмне үчүн бизге розыска чыкты деп айтты. Сүрөттөр чыгыш керек. Каякта десек, прокурордун ошондой укугу бар бекен? Булар прокурорду да тоготпойт. Ал жердеги МВДнын милициянын кызматкерлери жана жактоочулар алар тоготпойт, прокурорду киши катарында да көрүшпөйт экен. Мен ушул аябай таң калтырды да, ар бир должность өзүнүн милдетин аткарып атканда өзүбүздүн чоңубузду сыйлайбыз го, өзүбүздүн чоңубуздан коркобуз го. Буларда андай сезим жок экен да. Андай сезим жок. Бул өзү райондун ичиндеги милициялардын өзлөрүнүн тартибин биринчи оңдош керек да. Мен ушундай деген чечимге келдим да. Биринчи өзлөрүнүн этикасын, өзлөрүнүн иштөө милдеттерин тактап ошолорго көрсөтүп бериш керек. Прокуратура баары бир чоң, баары бир алар ким, анан ал ким деген ушундай неме, алардын немесине дагы биз ушундай сөздөрдү алып, анан значит прокуратураны булар ушинтип принимать этпей атса, значит биз буларга кимбиз? Биз жөнөкөй адамбыз. Анда биздин иш таптакыр каралбайт экен деген ойго келдик дагы. Прессага кайрылууга туура келди да. Мен розыск отделенияга кирген убакта дагы Руслан деген байке отурат экен, бирок ал кишини мен жолуктура алган жокмун, себеби ал убакта жок болду. Ошонун маңдайында эле башчынын орун басар экен, Талгат деген байке экен, немесин отчествосын билбейм. Ал кишиге кирсем, иштеп атат. Мен ушул ишти бүтүр дебедим беле, Тима, эмне үчүн бүтүргөн жоксуң деди. Анан айттым, розыска обычно берилгенде сүрөттөр ровдун астына илинип калчу эле. Эски эле сүрөттөрүңөр турат, бул илгерки күнгө күйүп калган сүрөттөр турат. Ишенбесеңиздер барып карасаңыздар, илиниш керек го. До сих пор эмнеге илбей жатасыздар? Немеге телевидениеге бербейсиздерби, прессаңар бар го десем, ал берилбейт, бизде убакыт жок, менде 800 киши бар, мен кайсынысынын сүрөтүн илейин деди да. Анда мен айттым, андай убактыңар жетпей атса, мага бериңиз, мен жардам берейин, мен илип келейин десем, сен ошол видеону көрдүңбү? Ал жерде сен иниң баштаптыр деди да. Дегенде мен айттым, хорошо, мен иним баштаптыр, инимди бир чаптыр. Ошентип мага келип арыз жазса, мен силердин астыңарга ушинтип келмекмин дедим. Кечирип койгулачы менин инимди. Мен иним биринчи баштаптыр деп мен келмекмин деп айттым да. Десем турду да, терезени карап, билгеңди кылбал деген мамилени кылды да. Анан мен ал жерден да чыгып кеттим. Андан кийин ушул инцидент башталып кетти. Жана сиз айтып кеттиңиз, жанагы окуя болгондон кийин Ички иштер министрлигинин милиция кызматкерлеринин кээ бири окуяны чыгарбагы, коомчулукка жетишине каршы болуп, токтоп тургула дегендер болду деп айттыңыз. Анан ысымдарын билесизби? Ушул ийимди ичинен чириткен адамдарды эл билсин, аты жөнүн, ысымын же болбосо элеген кызматы болсо айта аласызбы? Жана кайсы жерден айтышты? Жок, сиз туура эмес түшүнүп алгансыз го. Биз убакытты күттүк да, ошо ийимдерге ишенип орган иштейт экен деп ошолордун убакытын күттүк да биз. Анан ошолордон жыйынтык чыкпаганда анан ушундай прессаларга чыгууга туура келди, массалык маалымат каражаттарыначы. Анан сразу эле биз эми тиги ровдгага
кайрылып, анан кайра прокуратурага, анан МВДга кайрылтып, мындай баш аттаганда да Кыргызста болбойт да. Биз ошону күтүп, роодун жыйынтыгын жана прокуратуранын жыйынтыгын ишенип күттүк да буга чейинчи. Жана сиз айтып атпайсызбы? 4-5 күн эмне үчүн жатып алдыңыздар? Ошондо эле прессага чыгып, массалык маалымат каражаттарына чыксаңыздар болмок депчи. Биз ошол ИИМдин кызматкерлерине жана оперлерге, тергөөчүгө, прокуратурага ишенип, ошон үчүн биз чыккан жокпуз. Алардан жанагындай жыйынтык чыккандан кийин анан мындай карапайым элдин тиги үмүтү акталбайт экен да деп анан ушул коомго кайрылып атабыз да. Негизи канча күндө издөө жарыяланышы керек? Эгерде личность деп коет, паспортный данный менен алардын өздүгүн аныктаса, ошо күнү эле алар розыскка бериш керек эле да, издөөдү жүргүзүш керек эле. Бул жерде не сколько розыск. Алар ордуна кылган кылмыш жерине кармалып жатышпайбы? Ошону кой берип жиберген ошо жердеги милиция кызматкерлери бүгүнкү күндө деген должны понести ответственность, да? Потому что алар көрүп атат кандай состояниядагы жабырлануучуларды алып кетип атканы, общественное место. Эми ошону баланы жерде жаткан, он уже без сознания жатат, жок үстүнө чыгып алып секирип атканда деле эми это уже покушение на убийство. Рахмат, азыр биз чакан жарнамалык түрмөккө кайталдагандан кайра талкуубузга кайтып келмекчибиз. Жарнамалык түрмөктүн алдында сиздердин кулагыңызга күмүш сурга, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр жарнамадан кийин буга чейин ат аталып ошол кылмышкерлердин качышына жардам берди жана ушул Бапышев Жаныбек менен Сейитбеков калыстын бир тууганы деп айтылып аткан Казыбек Бапышев да бизге телефон аркылуу байланышка чыгат. Андыктан жарнамалык түрмөктөн кийин биздин талкуубузга кошулуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн мындан 28 август күнү кайталанган, үрөйдү учурган окуя жөнүндө талкуу жүргүзүп жатабыз. Биз менен бирге болууга бардыгыңыздарды чакырабыз. Буга чейин экрандын астында Ички иштер министрлиги тазаланышы керекпи деген суроону бардыгыңыздарга койгон болчубуз. Азыркы учурда ооба, тазаланышы керек, таза кызматкерлер келиш керек деген адамдардын саны 70, ал эми жок. Ички иштер министрлиги азыр жакшы эле иштеп жатат деген адамдардын саны 8 болду. Биз буга чейин кабарлаганбыз, Казыбек Бапышев менен байланышабыз деп, азыркы учурда даяр эмес экен. Анан Ялкын ага сизге суроо берейин деп атам да, ортодон кандайдыр бир мыйзам бузуучулуктар жүрүп кетти жана ошондой эле балдардын чалажан болуп сабалгандыгы тасмада турат. Ошол келген милиция кызматкерлердин бардыгы көрдү, анан эмне себептен кое берип жиберишти? Мен ойлойм ошол биле алдыңызбы ушуну? Кайдыгер мамиле жасап койду да, чын айткандачы. Ошол эле күнү, ошол эле саат эле алып барып эле тергөө иштерди баштаса, сиз айткандай РПБден өткөрүп, прокуратурага тапшырып берсе жакшы болмок да. Анткени тилек каршы андай иштер болгон жок да. Бул биринчи, экинчиден, сиз абдан жакшы айттыңыз, ошол кызматкерлер, они должны понести законное наказание. Биринчиден, алар жумуштан алындыбы, азыр прокуратура иликтеп карап атат, эки берене боюнча кылмыш иш козголду да. Ошону биз контролго алабыз, биз да өзүбүз коомчулук тарабынан карап турабыз, кандай жыйынтык менен бүтөт да келечекте. Анан кийин үчүнчү, бул деген мындай болуп атпайбы? Тергөөчү келгенден кийин сөзсүз ошол жерде эмне себепти опрос жүргүзүш керек эле. Эл менен сүйлөшүп, жүргүзүп, ошол жерде баскан эл менен кандай эмне болду, ал жагынан да ошол иштер жүргүзүлгөн эмес да. Тилек каршы ушундай окуялар бүгүнкү күндө бар. Бирок ушундай эле мен айткым келет, баары кызматкерлер андай эмес да. Жыйынтыктар да бар. Мына азыр 70ке жакын кишилер ички иштерибиз тазаланыш керек. Бул тазалануу процесси 1 жыл эмес, 2 жыл эмес, көп жылдан бери болду. Сөзүңүз каралды, бизге телефондук байланыш менен Казыбек Бапышев өзү чыккан экен. Алло, саламатсызбы, угуп атасызбы бизди? Саламатчылык. Казыбек ага, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз дагы буга чейин биздин журналисттерге байланышып, биздин дагы чындыгыбыз бар деп айттыңыз, анан мүмкүн болсо кыскача түшүндүрүп кетсеңиз окуяны. Угуп атат, сиз жакшы угуп атат. Биз сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин аты жөнүм Бапышев Казыбек Сейитбекович. Милицияда иштечимин мурда, азыркы убакта иштебейм. Бүгүн эртең менен жумуштан бошотту, увольнетти бияка министерстводон, МВДдан. Ушу эмеге байланыштуу, ийлериме байланыштуу. Окуям баары бир тараптуу эле болуп атат.
интернетте, соцсеттерде бар тең. Анын үстүнө бул эме дагы, видео дагы именно башынан баштап тартып көрсөтпөй, именно Мушташеватка уруп аткан жерлерине чыгарып койду видеогочу. Баштан баштап чыгарып атыптыр да. А башы кандай экен? Менде видеонун баары баштан баштап бар менде. Кандай болгон, эмне болгон, кимдер тийишкен, ким баштаган башын бар. Ошону мүмкүн болсо кыскачараак айтып бересизби бизге? Кыскачараак мүмкүн болсо айтып берип коесузбу? Алло. Окуянын башталышын эгер мүмкүн болсо кыскачараак айтып берип коесузбу? Башталышы мындай болот өзү. Братчикам экөө эртең 6:30 6-тан өтүп чыгат, Дордой базарына бармак болот булар. Өзү Ош базарда иштейт, экинин, үчөө. Бирөө үйдө калган. Калыс менен Жаныбек чыккан Дордойго, Октойдон барып, жынс алышат бар, кийим алышат. Эртең барышып. Эртең ошо 6-тан өтүп чыгып атат, 6:30 Мага 7-ге жакын чалышып атат. Кичүү иним чалып атат, калыс деген иним. Ушундай балдар менен мушташып кетти, келиңчи депчи. Аны кийинип эле как раз жумушка барат болчу, как раз сурайын деп аткан, бул иштеп туруп, жуунуп аткан. Сразу эле кийиндим. 7-ге жетпей барып калдым, барсам уже 2 милиция бар экен. Скорый жок. Уже алып кеттир балдардычы. Аны мен сурадым, эмне болду, кандай болду десем, ийинем жок экен, сразу баардыгы эмелер менен сүйлөшкөндөн кийин магазин иштегендер менен, рабочийлар менен, охранниктер менен балдар айтып кетсем жок деди, кетип калды, скорый алып кетти, биякта балдар да жок, качып кетти деди. Анан мен сразу ийиме чалдым, улуга, Жаныбек деген ийиме. Ал чалганда эле каяктасыңар десем, алыстын мурду, кичүү ийинимдин мурду сынып калды деди. Кандай мурду сынып калды? Мен катуу мушташтар деди, мен сурадым. Катуу эле мушташ болду деди. Алар үчөө экен, биз экөөбүз экен деди. Каяктасыңар үйдө иштеди. Кийимин которуп чабабыз деди. Төшүм кийимим бар, кам болуп калды депчи. Казыр ага. Мен айттым, эч жакка качпагыла дедим. Качпай эле бияка кел дедим, 5 минут өтпөй эле 5 минут ичинде келди. Биз 10 минутка жетпеген убакытта эле күтүп турдук, мен деле ошол жерде видеого, мен деле видеодо турам ошол жерде күтүпчү. Милициялар менен чогуу. Келишти, сурадым, кандай болду, эмне болду, мушташык деди. Анан мен деле видеоду көргөн жок, кандай болгон, эмне болгон, кандай мушташкан, скорый алып кетти деди. Анан Левицкийдин жанагы келген милициялар чалып атты телефон менен. Каяка чалып атты билбейм, дежурчаска чалып атты, уузга балдарды каяка алып барайык деп. Анан айтты окшойт, гомго алып баргыла деп, Арчебештеги гом 3-кө, городской отдел милиция. Анан алар менен чогуу. Казыбек ага, биз угуп атасызбы, биз немени сурайын дедик эле да, буга чейин айтып атат, ушу сизди эки иниңиздин качып кетишине жардам берди, өзлөрүнүн кесиптешинин жардамы менен деп. Угуп атасызбы бизди? Сизди айтып атышат, буга чейин эки инисинин качып кетишине өзлөрүнүн кесиптешине суранып, анан жардам берди деп. Азыр элдин баары соцсетте тура эмес тарап кетсем, ин агаз, бир тууган агазы милицияда иштеткен, мен иштечим. Азыр эртең менен жумуштан бошотуп койду меничи. Угуп кетти мени жумуштан. Мен балдарды ошол жерден чакырып атам. Ийиме чалып атам, кел бияка депчи. Эки иниңиз каякта бүгүнкү күндө? 10 минутка жетпей эле келишти алар. Кийимин которуп, канын кийимин үйгө чечип келипти экөө тең. Казыбек ага, азыр эки иниңизди издөөгө алды ички иштер министрлиги. Азыр каякта экенин билесизби? Сиздин инилериңизди бүгүнкү күндө издөөгө алынды, азыр учурда изделип жатат. Каякта экенин билесизби? Кабарыңыз барбы? Алло. Инилериңиздин кай жакта экендиги жөнүндө азыр кабарыңыз барбы сиздин? Жок, мен эмен толук айтып коеюнчу. Кыскачараак эгер мүмкүн болсо. Ушундай соцсеттерде тарап атты да, иинин алып качып кетти депчи. Ал соцсетте барып тура эмес таралып атат могучу. Ушуну туура жеткирип койсо жакшы болмок. Баары бир тараптуу боло бербейчи. Мен өзүм милиция болуп, мен айттым, качпагыла дедим, болор иш болду, урдуңарбы, силер да келтек жедиңер. Силер келтек жедиңер, барларына могу жерде эки милиция турат, эч жакка качканда пайда жок дедим. Качканда мага минус болот дедим. Азыр инибиз качып жүрөт деп. Чогуу бардым мен, баарыбыз чогуу бардык. Милиция менен, эки милиция менен, мен дагы бардым. Арчебеште гомго бардык.
Тергөөчүгө кирдик. Тергөөчүгө айттым мен, мына бир тууган инилердин магазин алдында ярмарка деген магазин алдында баканын жанындагы бака Акынбай ушундай мушташ болуп кетти, ушундай муздап түштү деди. Бардык апарып тергөөчүгө айттым мен, мына бир тууган инилерим болот. Балдар менен мушташып кетти. Мына көрүп атасың, мурду сынып. Казыбек ага, сиздин чындыгыңыз бизге белгилүү болду. Сиз карманып жаткан багыт. Мен акыркы суроону берейин деп атам. Азыр инилериңиз менен сүйлөшүп атасызбы? Жана алардын каякта экени жөнүндө маалыматыңыз барбы эгер болсо? Кечирип коюңуз, биздин убактыбыз абдан чектелүү. Тергөөчүгө тиги ППС барат, мен да баарыбыз барып атабыз, практикам экинин кошо. Тергөөчүгө апарып алар өткөрдү. Мен айда чыгып эле өткөрүп бергенде айттым мен, кеттим жумушка кечикпей барайын деп. Чыгып эле кеттим, 2 иним калган ошакта. Гомдо калган. Милициялар менен чогуу тергөөчүдө отуруп калган ошакта. Анан тергөөчүгө заявление жазыштыр, түшүн катын жазыптыр. Тергөөчү судмет эмеге экспертиза направление бериптир. Ана мага чалып атпайбы? Аке, ушундай болду, биз судмет экспертиза эме берди, направление берди, каяка барабыз деп. Айттым мен, ушта советский да бар, моргтун жанында ошол жерден сурасаңар элдин баары билет. Анан кайра чалды тапкандан кийин. Паспортум жок, өткөрбөй атат, эмне кылайын? Анан паспортуңду апарып бар дедим, ошо менен менде связь жок, ошо менен сүйлөшө элекмин инилер менен. Жок, өзүм таппай атам азыр. Тапсам башынан чаап сүйлөп келмекмин азыр. Мен да жөндөн жок жерде мен да күйүп атам, мен да семьям бар өзүнчө. Аялым үйдө отурат, 2 балам менен. Мен деле байдын баласы эмес, мен деле карапайым, өзүм менен өзүм. Казыбек ага, сиздин Казыбек ага угуп атасызбы бизди? Мен да элге окшоп мына кыргызчам жок. Түшүнүктүү, биз режиссерлордон сураналы. Казыбек ага, сизге дагы башка учурда убакыт берүүгө биз ар дайым даярбыз. Биздин убактыбыз чектелүү, сиз туура түшүнөсүз деген ойдобуз. Анан мына экинчи тараптын дагы карманган пикирин уктук. Эми кандай жооп берет элеңиз сиздер? Бул мен түшүнгөнүм боюнча өзлөрү баштаптыр, жанагы видео тасма толук эмес, ал жерде сабаган эле учуру түшүп калыптыр деп айтып атат да. Эгер бул видеого кызыктар болсоңуздар, ошо башынан бери менде да бар тергөөчү экөөбүз чогулганбыз. Азыр кызыксаңыздар, азыр менин флешкамда да сохранить этилип алсаңар болот. Мен жана айтып атпаймынбы? Иним басып келатканда бул азыркы айтып аткан Бапышевдин немеси иниси экөө учураша кеткен жеринен башталып эле, анан ошол жерден согуш чыгып кеткен да. Ал жерде себеби менин инимди беркелеп чакырганы түшкөн. Себеби айтып атам го, басканына асылып сүйлөнүп кетиптир тиги. А сүйлөнгөндө менин басканым сага мешать этип атабы деп чакырдым дейт. Анан экөөбүз сөгүшө кеттик дейт, түшүнбөстүк ошондон башталды дейт да. А мен басканы менен анын эмне иши бар экен деген. Мен ойлоп атам, анын басканы менен эмне иши бар? Эми жаратылышта ошондой жаралган баланы кантип түздөп басабыз? Кудай жаратты да, биз ошол нерсе менен жүрөбүз да. Ал ошол бала чакырган, ошол тасмада бар. Беркел деп мен инимдин чакырганы бар. Мен аны мойнума алам. Мен ошону айтып атам. Макул, иним ошентип чакырыптыр, күнөөлүү экен. Бир жыкты, жыгылды жерге. Анан айбан болбосо ошону теппей деле басып кетип, заявлениени жазып кетсе болот эле го. Мен ошондо ушул Бапышевдин алдына барып, мен кечирим сурайт элем го. Эмне үчүн ошол бала жыгылып калганын көрүп туруп, үстүнөн тебеледи. Бул биринчиден, экинчиден арачага түшүп аткан бул досунун аркасынан барып байкеси кубалап сабаптыр. Сабагандан кийин эми ошол бала деле жечү токмогун жеди. Уруш болуптур, өзү айтып атат, мурду сынды деп. Мурдум сынды менин мурдум сынды, мен ушундай тийишти, мен ушинтип кулатып койдум. Ошону биздин үстөнөн ошентип заявление жазып, экөөнүн башын аман калтырып туруп бизге келсечи, биз азыр ушулардын ордунда болот элек го. Туурабы? Ошончо өлүмгө алып барып аткан бул, это же убийство. Мен ал жерден азыр жазап коюп тур деп атпайбы? Жазалган жок видео. Менде толук бар. Азыр кааласаңыз берем, ал жөнүндө дагы Инстаграмга, Фейсбуктерге чыгарыңыздар, мен каршылыгым жок. Ушул жерден адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек, тилекке каршы өзгөчө эркек кишилердин ортосунда кандайдыр бир ачуулуктун келишинен же болбосо пикир келишпестиктин айынан мушташ болуп турат. Бирок бүгүн биз талкуу кылып аткан окуя бул мушташ эмес, бул кандайдыр бир катуураак айта турган болсок, бул зөөкүрлүк жана ошондой эле мыкаачылык, анткени жатып калган адамдын үстүнө чуркап келип секирүү катардагы мушташка кошуунун бул жерден кажети жок. Анан Ялкын ага, сизге бир суроо берейин деп атам. Азыр мына Казыбек Бапышев менен байланыштык. Ал киши мен эч себепсиз эле кызматтан кетип калдым, ички иштер министрлигинен куулдум деп абдан капа болуп атат. Анан сиз кандай ойдосуз? Мен ойлойм, ушундай ойлосо сөзсүз түрүндө арыз менен кайрылса болот, прокуратурага жана ошол ички иликтөө кызматына кайрылса болот. Ал жерден карап берип, ошол айткандарды, ошол балдарды алып келип,
ачык айкын бүт баарга ошол болгон маалыматтарды Ялкын ага, сөзүңүз оозуңузда, сөзүңүзгө аралжы бизде бир телефондук байланыш бар экен, телекөрүүчү алыскы Нарын аймагынан байланышып атыптыр, ал кишиге сөз берели да андан кийин сизге кайтып келели. Алло, саламатсызбы, угуп атасызбы? Саламатчылык. Бере бериңиз сурооңузду, угуп атабыз сизди. Мен ушу көчөдөн бери интернет айдыңында жүрүп жаткан жалдап алган балдардын видеосун көрдүм да. Мен ушунчалык адамдардын таш боордугуна жаман жан дүйнөм жанчылды да. Жыгылып калган баланын үстүнө чыгып алып, секирип, экөөбүздүн кандай эмеде сабады. Элдин баары көрүп атат. Анан ошондо дагы ушул эки баланын агасы чалып алып, мен ушундай болуп калдым, мен аппакмын, мен жумуштан чыгып калдым деген сөздү угуп алып таң калып отурам да. Кандай эмеде аттарыңыз кире барат экен буларчы? Урматтуу телекөрүүчү, сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду. Ушул жерден дагы бир белгилеп коюучу көрүнүш, ошол эки балдар аеосуз сабалып атканда ары бери камерадан автоунаалар, мындай да адамдар өтүп атканын көрүүгө болот, бирок эң өкүнүчтүүсү эч кимиси кайтып келип кол сунуп же болбосо арачылап да койгон эмес да. Анан Ялкын ага, сиз сөзүңүздү улантыңыз. мына бүгүнкү күнгө мына кайрылса болот да, сөзсүзчү. Прокуратура мен мыйзамсыз жумуштан алды, же мен каршымын, же момундай болгон, эки тараптуу карагыла десе болот да. Азыр мына социалдык тармактардан бүт жерден ошол видеолор жүрөт. Баарын көрдүк го кандай видеодо болгон нерселерди. Ал жерде монтаж эмес да, ал болгон окуя. Ошол үчүн мен ойлойм да, каршы болсо кайрылсын. Азыр бүт баарыбыз карап турабыз да, кандай жыйынтык чыгат, келечекте эмне болот, мындай окуялар болбосун. Бул деген аябай жаман көрүнүш, чынын айткандачы. Ушундай эле жалпы Кыргызстандыкы жаман көрүнүш болуп атпайбы? Эртең менен согушуп кеткенден кийин бирөөнүн үстүнө секирген, бул кандайчы, бул кишини өлтүрүп атат да, мындай айтканда. Бул биринчиден, экинчиден милиция кызматкерлери өз жумушту так аткарыш керек эле. Ошого мен ойлойм, азыр ошол окуя баарыбызга мындай үлгү болот да, баарыбыз биз анан кийин айтабыз да, момундай кылбашыбыз керек. Милиция кызматкерлер иштеш керек, өзүнүн жумушту так аткарыш керек. Ушундай эле РППден өткөрүп, баары мен ойлойм, азыркы күндө мыйзам баарына тең да. Эч ким жазадан кача албайт да, анткени социалдык тармактар бар. Ошол сиздер туура айтып атасыздар. Журналисттер бар, журналисттик иликтөөлөр болуп жатат да. Мен ойлойм, бүгүнкү ошол окуя бул баарыбызга бир мындай сабак болот деп ойлойм да, келечекте. Сөзсүз чараны көрүшүбүз керек да. Түшүнүктүү. Сиз буга чейин да Бектемир ага, сиз буга чейин да айттыңыз, булардын Казыбек Бапышевдин жубайы дагы ички иштер министрлигинде эмгектенет экен деп. Ошол жөнүндө айтып коесузбу бизге? Бизге ошондой маалыматтар түшүп атат. Бул Бапышев, Жаныбек менен Сейитбеков, Калысбек ошо Ош базарында жынсыз сатып иштешет экен. Ошондон жанагы соц тармактарына, интернеттерде жанагы жазып атышат баарысы. Ошо бул балдар дагы эле тентектигин кое элекпи депчи. Анан мен ойлойм, бул Бапышев Казыбек, анан жубайы Абирова Алина дейт. Ошол орган мүчөсүндө иштешет. Булар ошолорду крышевать этип, анан ошо инилерин коргоп, анан ушундай, бул жеке эле биринчи жолкусу эмес, бул менин оюмча да, жеке оюмча. Бул жедеп ошол адамдарды инвалид кылып, далай эн ата бизге окшогон зыркырап, балдарын келе согулуп, колунан жетелеп зыркырап, телевиденияларга маалымат каражаттарына кайрылып эле атпай, зыркырап эле калып атпай, ошондойлор чыкпайчы. Биз азыр таң калган себебим, ошол жердеги видеонун баарын берип, ошол органдарга ушуларды тергеп койгулачы, аты жөнү мына болуп экен, биякта иштейт экен деген күндө дагы мисалы ошол роуду менен прокуратура караган жок да, мисалы. Биз ушул күнгө чейин ошолордун эмесин күттүк да, данныйларын берип, эгер Кудай Тааламдын боору оруп, ошол бейгүнөө балдарга, эч себепсиз сабалган балдарга, жок дегенде бир себеби болсо дагы, мурун кийин ошол балдар менен соода кылып, же бир аласасы, бересеси болсо, же бир кеги болсо, биз анан ойлойт элек, баягында ошондой бир кеги бар эле, же болбосо бир аласасы бар эле, бересеси бар эле, же күнөөсү бар эле, ал балдардан ошондой токмок жемек деп чечимге келмекпиз. Анан бүгүндө
бүгүнкү күндө эч себепсиз сабалганына биз арданып атабыз азырчы. Ошол тиги эми министр өзү көзөмөлүн алыптыр. Буюрса аягына чыгат го деп ойлойбуз. Бул Бапышев Казбек, мен бул кишиге суроо берет элем, ушул жумушунан чектетилип эле калабы же буга дагы ошол кызматтоордун кыянеттик менен пайдаланып атат да, бул жанагы лоперлерге приказ берип атат да. Ошол немеде сөзү такталган эмес, бирок колу менен кесеп тигилерге приказ берип атат да. Ушул бойдон калып калабы деген Жок, калбайт. ойдобуз да Бул биз. биринчиден 2 берене боюнча иш козголду, 320 берене боюнча, андан кийин 349 берене боюнча, 320 берене боюнча злоупотребление должностным положением, 349 беренче укрывательство преступления деген. Азыркы күнгө сотко чейин өндүрүш иштери болуп жатат да. Анан келечекте мына министр өзү көзөмөлгө алган, келечекте толук маалыматтар ошол Бапышев Сейитбеков жөнүндө аларды кармаса толук маалыматтар, сиз айткандар азыркы күндө баары көрүп атышат. Сиз айтып атпайсызбы, бул биринчи жолу эмес деген. Алар да иликтенип, мен ойлойм келечекте бүт маалыматтар берилет. Казыбек ага, ушул жерден дагы бир суроо. Бир неме берип коеюнчу. Ол бизге Абирова Алина деп ошол Бапышев Казбектин колтусу жөнүндө бир маалыматтарды берип койсоңуздар жакшы болот эле да. Бул киши дагы ошол органда иштейт, экөө чогуу органда иштеп үйлөнүшкөн деген маалыматтар түшүп атат да, такталбаган. Анан биз дагы ошону тактап алып билсекпи деген немебиз болот. Азыркы күндө менде бул Абирова боюнча маалымат жок, чын айткандачы. Жок, ошо жазып алып бизге бир маалымат берип койсоңуздар макул. суранабыз. Жалпы бизге дагы бир суроо кыстара кетейин деп атам. Бапышев Казбек боюнча ал бизде азыр интернетте маалыматтар пайда болду. Ага 2013 жылы дагы кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон экен, бирок анын жыйынтыгы кандай бүткөндүгү такыр белгисиз. Эми ал кишинин андан кийин иштеп атканына караганда кылмыш иши кыскарып же болбосо анын пайдасына чечилсе керек. Сизде маалымат барбы? Бул маалымат бүгүн түштө укканбыз, бирок ички иштөө кызматы аны жарылып айткан жок. Сиздер айткандан кийин мен ойлойм, пресс басмасы сөзсүз бул маалымат жөнүндө берет, такталып дагы маалымат берет да. Кандай эмне себепте иш козголгон, эмне болгон боюнча. Алия, эмске суроо берейин деп атам. Ички иштер министрлигинде эмнеге ушундай адамдар көбөйүп кетти? Албетте бул жерден дагы бир нерсени айтып коелу. Баардык эле милиция кызматкерлери ушундай эмес. Ал жерде дагы татыктуу түрдө формасын кийип жүргөн жакшы агаларыбыз, эжелерибиз бар. Бирок ушундай карынды чирткен кумалактар көбөйүп жатышына эмне себеп болуп атат? Себеби, наверное, вот жетекчилерине арызданып келгенде, вот жабырлануучунун ата-энелери кирип атканда да, вот они такыр көңүл бурушпайт да. Вот бурушат, кичине угуп коюшат, биз сизге чалабыз дейт, булар чыгат, ошо ойдон жок. Это мы адвокаты, да, допустим, юридически подкованы, мы можем за сроками следить, а в части чего еще именно? Ошо райондогу иштеген тергөөчүлөрдүн баары, вот мен дагы бүгүн сводкадан окудум, тергөөчүнү жумуштан алып турсуңар, начальнигин жумуштан алып турсуңар. Эми ошол жерде тергөөчү бир жаңы вузду бүткөн бир 2 айлык эле иштеген тергөөчү болуш керек да, ал толком билбеген аны. Анын начальниги деле бир 3 жыл иштеген да. Вот такие кадры да, бүгүнкү күндө. Эми аларды иштетип үйрөтүш үчүн алардын жетекчилери алар менен иштеш керек. Эң биринчи себеп ушу да. Үйрөтүш керек булар закондучу. Көп законду билишпейт бул жаштар. Мен кошумча айтып койсом, бул 1 январдан баштап 2019-дан бүт бар РПП өткөнбүз. Анан бүгүнкү күндө жалпы бир райондук тергөөчүнү алсак, бир тергөөчүгө 200-300 материал. Элестетсеңер, анткени мына статистикага таянсак, көп тергөөчүлөр жумуштан кетип атат. Алар жетишпей жатат. 200-300 материалды кантип жетишет караганга? Бул деген сөзсүз жумуштарды аткарыш керек да, барып допрос жүргүзүш керек, место преступления караш керек. Көп жумуштар бар да, ага физикалык жагынан жетишпей жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, айлык акчалары аз. Мына окууну бүттү, тергөөчү болуп бир жерге бекитилди, жаңы келди, окууну жаңы бүткөн, көп нерселерди билбейт. Аны жакшы мындай акыл насаат үйрөткөн жетекчилер болуш керек. Ошол үлгү көрсөткөн, жол көрсөткөн жетекчилер болуш керек да. Аларда материалдар көп. Биз азыр РППны киргиздик, абдан жакшы нерсе чын айтканда. Бирок бүт регистрация өтүп атат. Совершение преступления увеличилось количество, бирок раскрываемость аз болуп атат да. Эмне себепте? Анткени тергөөчүлөрдүн азыр функцияларды өзгөртүп, аларга
жакшы мындай жагынан эметишибиз керек, колдоо көрсөтүшүбүз керек. Бул жалпы республикада, бул жалпы Бишкек эмес, райондордо эмес, бүт республикада ушундай көрүнүш болуп жатат да. Ошол жагынан биз да коомдук кеңеш тарабынан биз республиканы кыдырып чыгып көрдүк да. Баары айтып атышат тергөөчүлөр, дознавательдер, тергөөчүлөр. Мына мисалы бир мисал, Чүй областын алсак, бир тергөөчү келип, жаңы окууну бүтүп, бир жума иштеп, бир жуманы арыз жазып кеткендер да болуп жатат. Бүгүнкү күндө элестетсеңер, 3 күн иштегендер болуп, арыз жазып кетип атышат да. Бул эмнени көрсөтөт да. Ошол үчүн мен суранат элем өкмөт тарабынан, ошондой эле ички иштер министринин тарабынан ошол тергөөчүлөр көңүл буруп, РППны эметтикпи, аларга кичине бир жардам көрсөтүшүбүз керек да. Вот в противовес, да, вот сиз айтып атасыз, вот РППны киргизди, РППны киргизер менен бир күндө 200-300 материал катталат. Жок, бир күндө эмес. Жок, негизи жалпысы ошончо аябай көп материалдар катталат. Бул материалдар мурун эле катталчу. Мен деле мурун тергөөчү болуп иштегенмин. Эси мурун РПП жок болчу болсо, КУП бар болчу, ЖУИ бар болчу, правильно? И азыркы күндө эмне үчүн алардыкы 200-300 материал болот? Потому что они своевременно ошо РПП менен не принимают решение. Каттап койду, бүттү, срогу жок, жата берет. Эч ким карабайт. Срок жок. Понимаете? Здесь это не оправдание, аларды актаган эмес. Это не оправдание, это нарушение. Вот именно ошого 200 материалы без решения жаткан үчүн, ошон үчүн наоборот ошолордун жетекчиси бүгүнкү күндө деген ответственность должны понести. Азыр деген сиз айтып атасыз, мисалы үчүн Ленинский РОВД. Ленинский РОВД, мен айтам, не только Ленинский РОВД, прокуратурасы да ошондой. Вот недавно было, прокурордун кабинетинен венасын эми жөн жоктон кезген жок да, туурабы? Эже айтып атат, мага кагаз берген жок деп. Мен мына арыз жазып, азыркы күндө ал ишти ГУВДга алып кетти. Не то, что там бир постановлениени колуна бергиш үчүн шектүүгө уведомлениени бербей санкция өткөрүп атат ошол жерде зам прокурору. Мен отуруп айтып атам, бизге берген жок, кантип апарасыңар? Бул ким? Непонятно. Свидетель ким? Шектүү ким? Зам прокурору айтты, барып жазыңыз. И вот с такими надзорным органом, с такими руководителями, которые не вкладываются в своих подчиненных, а потом мы удивляемся. Иштеп аткан, мисалы үчүн силер айтып атасыздар тергөөчү, ал кичинекей бала, аны үйрөтүш керек. Аны жетелеш керек колунан алып. Анан силер алганыңар алып турсуңар да, жаш кичинекей бир тергөөчүнү снимать этиптирсиңер, жаш анын начальниги, я вот даже могу поспорить, ошо начальник следствиясы жана ГОМ-2-ныкычы, у него, наверное, максимум стажа 2 или 3 года, наверное. Ушул жерде мен айтып кетейин деп атам, чындыгында эле баягы коомчулуктун үрөйүн учурган ушундай кылмыш болгондон кийин аларды кетирип милиция кызматкерлеринин жардамы менен кетип калып атат. Анан жыйынтыгында чындыгында эле катардагы болбосо эми майда рангдагы бир башчылар кетип атат. Бул жерден бери дегенде шаардык милициянын башчысын, андан кийин дегенде керек болсо министрдин өзүнүн жоопкерчилигин талап кылыш керек эмеспи бул жерден? Бул жалпы мындай менин оюм боюнча азыр каралып атат да. Эми ушундай окуялар болгондон кийин, чогулуп эметкенден кийин, коомчулук өзүнүн ой пикир айткандан кийин сөзсүз ар бир кандай эле чаралар колдонуш керек да. Ушундай эле Бишкек шаарынын жетекчилигине, ошонун орун басарына, анан Ленин районунун жетекчисине сөзсүз да. Мен ойлойм, азыр бул деген биринчи кадам болуп атпайбы, башталышта эми экинчи, үчүнчү кадамдарды дагы көрөбүз. Бул жерде бул иш боюнча дагы бир маалыматтар болот, толук маалыматтар болот. Мына сиз видео боюнча айтып атасыз. Мына сиздер айткан боюнча буларды да иликтеп тактайбыз да. Чындыгына бул иштейби, иштебейби, кызматкер болобу, болбойбу бунун аялы боюнча. Жана башка ошолор боюнча жалпы дагы жалпы премьер-министр өзү көзөмөлгө албадыбы? Премьер-министр да тапшырма берди, айтты, ачык айкын коомчулукка жаралып баарын айткыла, эметкиле, мыйзам чегине бүт жумуштар жүргүзгүлө. Мен ойлойм, келечекте мына 1-2-3 күндүн ичинде дагы маалыматтар болот деп ойлойм. Эми сиздерден сурайын деп атам, азыркы учурда ушул тергөөнүн адилеттүү жүрүшүнө, кылмышкерлердин кармалышына ишенип, Ички иштер министрлигине үмүт артып атасыздарбы сиздер? Биз эми ишеничтер буга чейинкидей эле жок болуп атабы бүгүнкү күндө? жок, бул массалык маалымат каражаттары чыккандан кийин анан иштер кичине жыла баштады го деп ойлойбуз. Буга чейин мына Элиза өзү башынан өткөрдү, жанагындай Элизаны керек болсо жаман көрүп, жанагы прокурор баштапчы. Анан бул жерде мен да айтып кетерим, жана сизге сөзүңүзгө кошулуп, бул жерде чабактар чабылып атат дагы, башчы киттер калып атат да. Ошо. Анан ошол шалаакылык деген берене бар да, мисалы. Ошол биринчи киттерден баштаса, анан чабактарга кичине неме болот эле да, сабак болот эле да. Анан бул чабактарын чаап коюп, анан киттер калып атпайбы? Баягы көнүп алган адатын кыла беришет да. Бул азыр мен ичим ооруп турганы, бул Бапышев Казбек
өзү канча жыл билим алып окуду, кайра ушул кылмыштуу топ менен иштешип жүрдү. Анан азыркы күндө бул киши адамдын өмүрүнө эмес, өзүнүн кысматына ичи ооруп турганына мен жаман арданып турам да. Азырчы кызмат табылат. Мына жерде 2 бала комага түшүп, жанагындай состоянияда өмүр бою болуп аткандан кийин энесине дагы айткам. Ушу балаңыз жогорку билимдүү экен, келсин. Эртеңки күнү биз суранып атабыз сиздерден. Сотто болобу, баары бир биз мыйзам чегинде чечтиртебиз буну. Келсинчи, биздин дагы бир эле сурообуз бар. Ошону берип алалы дедик. Убактыбыз аягына жетип атат. Ошол Сиздин уулуңузга жана сиздин иниңизге биз ден соолук карайбыз. Алдагы жакын арада сакайып биздин катарыбызга кошулушуна биз гана эмес, буга чейин белгилегендей жалпы кыргызстандыктар азыр силердин жакындарыңардын ден соолугун каалап турат. Кечиресиздер, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Биз бул темага дагы алдыда кайтып келип, жана кандай жыйынтыкка келгендигин урматтуу телекөрүүчүлөр сиздерге жеткиребиз. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерге айтайын дегеним, биз бир башкача өлкөбүз. Ушул журналистикалык практикада менин көргөнүм, бизде кылмышка шектүү адамдар эмес, тескерисинче жабырлануучулар, жактоочуларга массалык маалымат каражаттарына, социалдык тармактарга чыгып, ар дайым жардам сурап кайрылып келет. Идеалдуу түрдө ушу кылмышка шектүү делген адамдардын жакындары элден кечирим сурап, жабырлануучулардын жакындарынан кечирим сураш керек эле. Бул көрүнүш ушундай тескери болуп жаткандыгынын себеби бизде мыйзам жана ички иштер министрлиги, тиешелүү органдар тиешелүү деңгээлде жакшы иштебесе керек. Сиздер НТС телеканалынын түз эфиринен Ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.